Заманбап үлгүдөгү ФАП ачылды. Элибиздин баары кубанычта. Шарапат Буткозова жаңа ачылган ФАПтын алгачкы бейтаптарынын бири. Анын белгилөөсүндө буга чейин узун кезек күтүүлөр жана эски имарат жергиликтүүлөрдү бир топ эле түйшөлтүп келген. Зданиябыз эски, эч кандай шарт жок. Келген бейтаптарыбыз очередь күтүп кыйладан кыйлага турчу. Себеби бул эжебиз өз жаңгыз иштейт эле дал мезгилде. ФАПтын мурдагы имараты чакан болгондуктан 4000 чукул калкты. Бир гана дарыгер тейлигинге аргасы болгон. Эми заманбап жабдуулар менен толукталган фельдшердик акушердик пунктта 4 кызматкер бейтаптарга кызмат көрсөтө баштады. Аялдарды өзүнчө бир кабинетте кабыл алабыз, балдарды өзүнчө бир кабинетте, оорган балдарды өзүнчө, ошентип бардыгына өзүнчө кабинет неме кылып берди, салып беришти. 5 комнаталуу, ысык суу, муздак суу, бардык шарттары бар. Элдин саламаттыгына кам көрүүчү пунктту куруу үчүн жалпы 5 миллион сомдон ашуун каражат кеткен. Анын 4 миллион сомдоюн Сауд Арабиялык демөөрчүлөр, калганын жергиликтүү тургун менен айыл өкмөт каржылаган. Бул жерге жардам бергенибиздин себеби бул мекемеде менин апам өзүнүн 42 жылдык өмүрүн арнаган. Жумушта бошоп калсаңыз ушул жерге ФАП курганга мен өзүм курам деди беле, бирок эл аралык коомчулуктардын негизинде курулуп кетти, бирок калган жетишпеген жерлерин өзүнүн аягына чыгарганын себеби ушул. Айыл өкмөттүн салымы 350 миң сомдук салым. Ошондой эле Сузак райондук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан Замира Чөйбекова эжебизден 257 миң сомдук оборудованияларын алып берип отурат. Сузак районунун Кызыл Тоо айыл аймагында өткөн жылы 3 ФАП пайдаланууга берилген болсо, быйыл 6 куруу пландалган. Белгилей кетсек, аталган айыл аймакта 30 миңден ашуун калк жашайт. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуулдаев, Жалал Абад облусу.